Саламатсызбы? Бул окутуучу роликте эгерде бейтаптын жанында паспорттук маалыматы жок болсо, биз бейтапты кантип каттоо керек экенин карайбыз. Жаңы бейтапты каттоо менюсуна өтөбүз. Жаңы бейтапты баштоодо бейтапты аты жөнү же туулган күнү менен издөө, эгер СДН белгисиз болсо деген милдети бар. Пайда болгон кошумча терезеден айрым же бардык талаалар менен издөөнү колдонуп, тапкандан кийин бейтаптын паспорттук маалыматтарын толтурабыз. Бейтаптын маалыматын тактайбыз, аты жөнүн жана туулган күнүн. Андан кийин табуу баскычын басабыз. Андан ары төмөнкү терезечеде изделген адамдын маалыматы жана СДН жыйынтыгы көрсөтүлөт. Эгерде баары туура болсо, мамыча менен тандап, тандоо баскычын басабыз. Биз паспорттук маалыматтардын талааларын автоматтык түрдө толтурганын көрөбүз.